Саламатсыздарбы урматтуу мугалимдер, саламатсыздарбы урматтуу кесиптештер. Учурда эң мыкты видео сабактардын республикалык сынагы тайпасында түрдүү суроолорду биздин катышуучулар берип жатат. Бүгүн болсо дал ошол суроолорго өзүбүздүн билген маалыматтарыбыз менен жооп берүүгө аракет жасайбыз. Бул үчүн биринчи кадам интернеттен билим берүү жана илим министрлигинин сайтына кирип, ал жерден эң мыкты видео сабактардын республикалык сынагы башталды деген бөлүмдү, тагыраак айтканда ушул жобону, сынактын жобосун кайрадан окуп чыгасыздар. Балким бул жобону окуп чыккан болушуңуз мүмкүн, бирок дагы бир жолу окуп чыксаңыз бул ашыкча болбойт. Бул жерде түшүнбөгөн суроолоруңузга жоопторду алышыңыз мүмкүн болот. Андан кийин бул жерде жобонун милдеттери, уюштуруунун максаттары, жобонун баскычтары, айтор баалоо критерийлери баары боюнча маалыматтар берилген. Азыр биз экинчи этаптабыз. 2020 жылдын 2-апрелинен 30-апрелине чейин биз сабактарыбызды уюштуруп тобуна жөнөтөбүз. Алар болсо дал ушул мөөнөт ичинде биздин барган сабактарды карап чыгып, кайрадан аларды облустарга, райондорго бөлүштүрөт. Бөлүштүргөндөн кийин билим берүү башкармалыктары алардын ичинен тандап, кайрадан аларды министрликке жөнөтөт, арасынан тандап. Алар 3-этап 2020 жылдын 30-апрелинен 18-майга чейин кайрадан министрликтен каралып чыгып, атайын комиссиянын курамында каралып чыгып, анан жыйынтык чыгат. Анан бул жерде дагы ылдыйга түшсөңүздөр, мынакей баалоо критерийлери бул 8-1ден 8-12 чейин. Ар бир пунктка ылайык 0-дон 2 балга чейин. 0 балл баалоо критерийлеринен туура келбейт дейт, ошондуктан 1 балл жарым-жартылай туура келет, 2 балл толук туура келет деп турат. Бул жерде видео материалдардын техникалык мүнөздөмөсү деп турат. Мисалы 1280ге 720, 1920га 1080. Эгерде бул өлчөмдө тарта турган болсоңуз, анда сиздин видеоңуз сапаттуу болот. Бул өлчөмдө тарсаңыз деле сапаттуу болот, бирок мында тарсаңыз андан сапаттуу болот. Формат MP4 болуш керек. Адатта видео форматтарында бир канча түрлөрү бар, бирок ушул нерсеге маани берип коюшуңуз керек. Хронометраж 25 минутага чейин. 25 минутадан ашпаш керек, мындайча айтканда. Кээ бир темаларды окуучуга түшүндүрүүдө, көнүгүүлөр менен иштөөдө, аларды бышыктоодо айтор 18 мүнөт дагы ашыгы менен жетип калышы мүмкүн. Балким сиздин видеоңуз 12 мүнөт, 10 мүнөт, 15 мүнөт, 18, 23, 24 болушу мүмкүн, бирок 25 мүнөттөн ашып кетпөөгө тийиш. Коштоочу документтердин арасында конкурска катышуу үчүн билдирүү, башкача айтканда тиркеме 1де кошуп тиркешиңиз керек. Муну кайдан аласыз? Ушул эле жобонун түбүнө түшсөңүз, бул жерде сынакка катышуу үчүн арыздын электрондук үлгүсүн жүктөп алыңыз деген атайын бөлүм бар. Эгерде бул баскычты баса турган болсоңуз, анда автоматтык түрдө сиздин компьютерге дал ушул тиркеме келип түшөт. Мына. Мисалы мен көчүрүп алгам, тиркеме 1 санариптик педагогика республикалык конкурсуна катышуу үчүн арыз деп турат. Бул жерге карайбыз. Файлдын аталышы, видео материалдардын аталышы, тематикалык багыты, видео материалдын тиби, пункт 5ке караңыз деген атайын көрсөтмө турат. Видео материалдын кыскача аннотациясы 30 сөздөн көп эмес. Өзүңүздүн толук аты жөнүңүз, кызматы, мектептин аты, мектептин дареги, электрондук почта, телефон. Бул 12-чи бөлүм жок, мен өзүм этият шарт жазып койдум. Эгерде кандайдыр бир көйгөйлөр жаралса, ушул шилтеме аркылуу сабакты көрө алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болсун деген тарызда. Бул жерде сиз ар бир файлга аталыш бересиз. Мисалы сабак деп жазасыз. 1 кыргыз тили, Ош шаары, 52-чи мектеп, Шамырзаев Илгиз Каныбекович. Сизде дал ушундай аталыштан 5 аталыш болот. Буну сиздер видеого аталыш коесуздар. Ошондо 5 тиркеме болот сиздерде. Мисалы азыр карасаңыздар, бир эле барак болуп турат. Мунун ылдыйына 2-чи тиркемени жазып, анан 3-чүнү жазып кетсеңиздер болбойт. Ар бир тиркеме өзүнчө бир баракта туруусу керек болот. Ошондо сиздерде 5 файл болот. 5 видео сабагыңыздар менен экөөнүн кошкондо жалпы папканын ичинде 10 файл турушу керек. Эми папка ачабыз. Санариптик педагогика.
санариптик педагогика деп ачып туруп, мунун ичине ошол 5 сабагыңызды саласыз, 5 эмнеңизди тиркемени саласыз. Мисалы мен азыр өзүмдүн компьютерим D дискинде мына санариптик педагогика деп бул жерде сабак 1 бая көрсөтмөгө карап ар бир 4 сабагымды даярдап койгом, бирок толук эмес. Азыр дагы бир сабакты кошсом 5 сабак болот, анан биринчи тиркемени жазып койгом, дагы 4 тиркеме жазсам жалпы 10 файл болот. Мына ошолорду сиз санариптик педагогика деген папкага саласыз. Папкага салгандан кийин эми аны интернетке кантип жүктөйбүз? Ошол боюнча айта кетейин. Мен азыр Google'да турам. Бул жерге киргениңиздерде мынакей шахмат таласына окшогон айтор бир бөлүктү көрүп атасыздар. Ошол жерге бассаңыздар, бул жерде диск деген бөлүм чыгат. Аны басабыз. Мен азыр өзүмдүн интернетте Google дискинде турам. Бул жерде электрондук китептеримди, сүрөттөрүмдү, видеолорумду салып койгом. Сиздер кааласаңыздар бул жерге создать деп туруп, папка ачсаңыздар болот. Кааласаңыздар загрузить папку деп туруп эле сиздер компьютериңиздерде даярдап койгосуздар да. 5 тиркеме, 5 видеону салып койгон папкаңыздар. Мына ушул папканы жүктөйбүз. Мынакей. Жүктөгөндө азыр бул жака жүктөлүш керек. Азыр менде айтор интернеттен бир аз катып жаткан учуру, могул жерден атайын бөлүм чыгып, сиздин видеоңуз боюнча загрузка кетет. Мисалы сиздин видеоңуз жүктөлдү дейле. Мисалы мен азыр санариптик педагогика деген 2 папка турат. Ушул папканын ичинде сиздердин видеоңуздар бар. Эгерде кааласаңыздар бул жерден создать папка кылып туруп, мисалы санариптик педагогика деп папка ачсаңыздар болот өзүнөн эле. Мына өзү ачып берди. Өзүнөн ачкандан кийин бул папканы ичине кирсек, эч нерсе жок. Бул жерден создать, загрузить файл деп туруп, баягы файлдарыңызды өз-өзүнчө белгилеп жүктөсөңүз болот. Мисалы мына момдай кылып туруп, видеолоруңузду, тиркемелерди жалпы белгилеп туруп жүктөп коесуз. Ошондо 10 бөлүм болот. Андан кийин ошол папканы түс берип койсоңуз, бул билинип туруш үчүн мисалы бул түстү берип коелу. Же башка сары түс берели. Бул папка конкурска катышуучу видеолоруңуздун папкасы. Эми буга уюштуруучуларга доступ беришиңиз керек. Ал үчүн мышканын оң жагын басасыз. Копировать ссылку общего доступа деп турат. Муну басасыз жана бул жанышы керек. Азыр айтор бир аз интернетимде катып жатат. Бул жерде ссылканы көчүрүп. Мына. Бул жерге киргенден кийин сиздер редактировать могут все, у кого есть ссылка деген бөлүмдү басасыздар. Баскандан кийин ушул шилтемени мынакей көчүрүп аласыздар. Копировать этип муну WhatsApp аркылуу мисалы уюштуруу тобуна жөнөтөсүздөр. Өзүңүздөрдүн телефон аркылуу уюштуруу тобуна жөнөтөсүздөр, анан алар бул папканын ичин көрө алат. Мисалы азыр шилтеме катары бул жака ошол эле шилтемени таштап көрдүм мен. Аны баса турган болсок, ошол шилтемени мына дал ошол санариптик педагогика деген папканын ичине келип түштү. Мына ушинтип аларга шилтемесин таштап койсоңуздар жетип барат бардыгы.